9 жаштагы баланы тебелеп кеткен автобустун айдоочусу убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Бишкек ШИИБтен билдиришкендей, жол кыймылынын жана транспорт каражаттарын эксплуатациялоонун коопсуздук эрежелерин бузуу беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Бул берене боюнча 5 жылдан 8 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы каралган. Милиция айдоочуларды жол кыймылынын эрежелерин так сактоого, рулга мас абалында отурбоого, жөө адамдар өтөөчү тилкелердин, ошондой эле киши көп чогулган жерлердин жанында өзгөчө кун коюп айдоого чакырат. Баланы коюп кеткен автобустун айдоочусу буга чейин айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратылган. Кайгылуу кызмат билдиргендей, 49 жаштагы жаран 23 январда Ленин райондук сотунун чечими менен мас абалында унаа башкарган үчүн айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратылган. Баткенде чыгарачынын жаагын жаңжал учурунда сындырышкан. Социалдык тармактарда тараган маалыматка ылайык, окуя 9-июлда Лейлик районунда болгон. Тажикстан менен чектеш аймакта инженердик курулмаларды орнотуу учурунда аскер бөлүктөрдүн бириндеги ефрейтор башка бөлүктүн аскер кызматкерлерине чыгарадагы маамылар туура эмес орнотулуп жатканын эскерткен. Натыйжада чыгарачылардын ортосунда жаңжал чыгып, алардын бири экинчисин уруп жиберген. Анын кесепетинен жоокердин сол жак төмөнкү жагы жыңылышуу менен жабык сынганы аныкталган. Мындан тышкары социалдык тармактарда чегарага орнотулган маамалар ишенимсиз бекитилгени, аларды оңой эле алып салууга болоору тартылган видеодо тараган. Баткен облустук ички иштер башкармалыгы бул факт каттууга алынганын, тиешелүү экспертизалар дайындалганын билдирди. Чогултулган материалдар Баткен гарнизонунун аскер прокуратурасына өткөрүлүп берилген. Садыр Жапаров кызынын алтын балалык борборуна барганы боюнча түшүндүрмө берди. Соц тармактарда өлкө башчынын кызы жанайым аталган борбордо балдарга бийлик тараткан видео тараган. Кабар агенттиги бул боюнча атайын пиарбы же балдарды саясатка аралаштыруубу деген суроо узаткан. Эч кандай пиар эмес, саясатка аралаштыруу дагы эмес. Буга чейин айтканымдай эле, балдарымды да, жакындарымды да саясатка жана мамлекеттик иштерге аралаштырбайм. Эгер андай аракеттер болсо, эбак эле билинет эле да, деген ал. Мамлекет башчы ондогон жыл бүтпөй турган борборду 3 жыл мурда бүткөртүп, керектүү эмелек жабдууларды алып бергенин белгиледи. Жыл сайын канайым Айгүл Жапарова барып, балдарга белек тапшырып жүргөнүн кошумчалаган. Бул жолу да бармак. Бирок кудалар чакырып калып, Айгүл экөөбүз ал жака кеткенбиз. Анан атайын жекшембиге пландалган иш-чара, балдар күтүп калышты. Томсоруп калышпасын, сен барып тапшырып кое берчи деп, кызыбызды жөнөтүп коюптур, деген Жапаров. Сонун жаңылык, сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Кетип кал, Айдоочу жол талашып, автобустун айдоочусун монтуп кармаган делген видео тарады. Бүгүн болжол менен саат 11:15 Чүй проспекти менен Шопоков көчөсүнүн кесилишинде жол жаңжал катталды. Маалыматка караганда аялдамадан чыгып бара жаткан учурда ак түстөгү Бади үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу номер 2 каттамдагы автобустун жолун тосуп алган. Окуяга күбө болгондордун айтымында андан соң ал автобус айдоочусунун кабинасына чуркап барып, аны монтуп кармаган. Алайда Кытай жараны унаас менен көпүрөдөн кулап кетти. Ош облустунун Алай районуна караштуу Мурдаш айылында чет өлкөлүк жаран башкарууга ээ боло албай, унаас менен көпүрөдөн сууга түшүп кетти. Ош облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн басма сөз кызматынын маалыматына караганда, окуя 2026 жылдын 9-июлунда болгон. Айдоочу Кытайдын жараны экени аныкталды. Кытай жараны Ош облустук ооруканасына кайрылган. Абалы жакшы деп айтылат маалыматта. Булак турмуш кежи. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик.
Эми 2026 жылы 6 операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Анычы. Президенттің қызы. Садыр Жапаровтың. Бізден сүйікті балдар қыздарымыз, мынакей сіздердің келесі атқанан 3 күн 4 күн болды. Момда шаатан татнакка ежелеріңер келіп сіздерді қандай есі алатасыңар деп, гөлгө түшкөнгө барыңарға оқшош болсын деп, футболка, шорттық подарктарды алып келиптир. Азыр сіздерге таратып беріп, адегенде кичинекей бөбөктөрдү биринчиден кой бере баштайбыз, Жактан түшүнөбүз. Келгиле, мындай. Кичинекей бөбөктөр, мындай келгиле. Менен жеке оюм көпкө топурак чачпайм, бирок кээ бир эркектерге айта турган сөзүм бар да. Былтыр мен Ленинский проспекттен Зеленоградка срочно барышыма туура келип калды. Такси чакырсам бою кичинекей рулга зорго жеткен балам деп келип калды. Экөөбүз сүйлөшүп кетип атабыз. Бой кичинекей баланы мен кичине десем 3 баласы бар экен. 3 балам бар эже, аялым ошо Москвага келбейт. Мен аялым Москвага келтирбей багам деди. Садоо болуп кетейин, сендей дагы эркектер барбы деп бир сыра ал баланы мактадым. Экөөбүз сүйлөшүп кеттик, Зеленоградка жакындаганда эже үй адресиңизди бербейсизби дейт. Тынчылыкпы десем, кечинде бир виски алып барайын, экөөбүз бир расслабууга кармабайлыбы дейт. Ботом деп таң калдым да. Элестетип мен ага үй адресин бердим. Ал кечинде бир вискини көтөрүп келди. Экөөбүз 2 стаканга куюп алып, алайлы алдырбайлы, түбүнө калтырбайлы, агалганын, арнаганын, калтырганын, каргаганын так этип ичип, виски түгөнгүчө ол бою кичинекей бала мен көзүмө 100% Бекболов көрүнөт. Мен анын көзүнөн Мадонна көрүнөм да, бул 100%. Андан дальше больше расслабууга болуп кетет. Жаман жиндендим, намыстандым, айтмай сен башың иштебей, мен сени эжең болуп атпаймынбы десем, кечирип коюңуз дейт. Мен ордуна башка бирөө болуп, депрессияда болуп, аны мейли расслабууга кармаса кармайлы деп, ошентип айтканда расслабууга кармап кетип, анан экөө дальше больше жүрүп кетип, экөөнүн жүргөнү аялына жетип, аялы эч качан күйөөнү күнөөлөбөйт, ошол кызды күнөөлөмөк да, менин күйөөмү жолдон урду деп. Кунажын көзүн кыспаса бука жибин үзбөйт. Азыр биз көзүбүздү мынт кичелесилер, буканын жибин монтуп пурчоклоп илип атасыңар. Биздин таянар тобубуз, ишенгенибиз силерсиңер. Мен баардыгын айтпайм, айрым эркектер кыздарды, келиндерди, эжеңерди, сиңдиңерди, карындашыңарды сыйлайлычы. Бири-бирибизге сыйлап, бири-бирибизге колдоо көрсөтүп, ынтымак болгонго эмне жетсин? Бири-бирибизди жолдон урбай, ынтымак болуп жашайлычы. Бул баардык эркектерге тиешелүү эмес, айрым эркектерге тиешелүү.